Эми биз жогору жакта айттык элек, эгерде асмандар жарылган болсо, жылдыздар талкаланып учкан болсо, деңиздер болуп туздуусу менен тузсусу келип кошулуп аралашып кеткен болсо, кабырлар оодарылып ал жерден адамдар баш көтөргөн болсо, анда эмне болот десем, мунун жообу катары. Андан кийин эмне болот деген суроо. Андан кийин эмне болот дегенде, буга жооп катары эмне кылат? Алла Таала айтат: ар бир жан бул дүйнөдөн эмнени суналса, даярдай алса, эмнеден кеч калган болсо, жасай албай калса, ошонун баарын көрөт. Ал деген сөз, сен жасаган жакшылыгың барбы? Баарысы маңдайыңа коюлат. Жасаган жамандыгың барбы? Анда баарысы сенин алдыңа келтирилет. Андан кийин турганда эле ошол адам өзүнүн кылган ишине билет да. Ошол күнү эстейт, көз алдына элестетет дегенде аманы келип чыгабы? Бул деген сөз мунун мындайча айтканда өмүрүн эмнеге сарптагандыгынын жыйынтыгы. Өмүрүн эмнеге сарптады? Жакшылыккабы? Анда ал жакшылыгын көрө алат. Эгер жамандыкка сарптаган болсо, анан буга айтып атпайбы Алла Таала: Я июал инсану ма гаррака би раббикал карим. Эми улуу жаратканның саңа ушундай берешендик менен сага бардык нерсени сунса, мына ошол сунулган жакшылыктан дагы азгырып кеткен нерсе эмне болду сени? Эмне сени жолдон бурду? Эмне сени ушунчалык зөөкүрчүлүккө алып барды? Сени эмнечелик мынчалык айталык моюнсунбоочулукка жетеледи? Эмне нерсе? Себеби дегенде сени Алла Таала жаратканда өтө ушундай бир фасауака фаадалак. Сени жаратканда сен ушунчалык мындайча айтканда тең тараза жараткан. Сен колуңан бутуң узун болуп кеткен жок. Денеңе салыштырмалуу кулагың чоң эмес. Же болбосо сенин бетиңдин көлөмүнө жараша мурдуң абдан эле эмне кичинекей эмес. Мындайча айтканда сенин келбетиңдеги бардык мүчөң ушунчалык эсептелген, ушунчалык ченелген, ушунчалык тең бөлүнгөн. Фи айи суратин ма шаа раккабак, сен ушундай бир кооз келбетте келишимдүү кылып өзү каалаган сүрөттү берди. Сенин келбетиңди кайсы бир айбанга же болбосо кайсы бир жагымсыз бир махлукка окшоштуруп койгон жокко. Бул деген сөз, улуу жараткан сага ушунчалык адилеттүүлүк менен мамиле кылса, айталык сен акылыңан тартып келбетиңе чейин, баскан туруңан тартып сенин кыймыл аракетиңе чейин баарын адилеттүү жана ушундай бир ченемдүү кооз кылып берсе, аны укпай коюуга эмне себеп болду? Демек, мындай десек болот устаз, бүгүнкү күндө ар бир инсанга Аллах Таала ден соолук берди, үй бүлө берди дейлик, мансап берди, мал дүйнө берди. Ал адамга ошунчалык ар бирибизге ушундай жакшылыктарды берди, эсеби жок. Бирок ошончолук жакшылыктан кийин кээ бирибиз чектен чыгып, же болбосо адашып, же билип билбей кандай бир даражада адашкан болгон болсок, ушул суроо келип туулат экен. Эй инсан баласы, сени ушунчалык Алла Таала бергенден кийин эмне үчүн сен ушул жолдон тайып кеттиң? Эң туура айтасыз.